Özümce ушундай кыйын акыбалда каламын. Себеби бул балдарыбыз, урматтуу эл журт, биздин элибиздин эгемендүүлүгүн, биримдүүлүгүн, мамлекеттүүлүгүн, элибиздин территориясын коргоп курман болушту. Биздин балдарыбыз, курман болгон балдарыбыз, биздин жоокерлерибиз башка элдин территориясын өткөн жок. Башка элдин үйүн басып алайын, башка жерин басып алайын, башка мамлекетке өтүп барып каза болушкан жок. Ушул каза болгон балдарыбыздын ар бири өзүбүздүн жерде, өзүбүздүн элде, өзүбүздүн үйдө, өз үйүбүздү коргоп жатып курман болушту. Ошондуктан балдарыбыз баатыр, балдарыбыз элибизди, жерибизди, сиздерди, бизди коргойбуз деп курман болушту. Курман болгон балдарыбыз 49 аскер жоокери курман болду. Алардын 42-си аскер чегара кызматкери, 5-ü ички иштер министрлигинен, 1-ü өзгөчө кырдаалар министрлигинен, жана 1-ü коргоо министрлигинен каза болду. Урматтуу катышуучулар, балдарыбыздын 19 жаштан 42 жашка чейин кырчындай жигиттерибиз каза болду. 19 жаштан 3 балабыз каза болду. 42 жашта 1 балабыз каза болду. Негизинен балдарыбыздын көпчүлүгү ушу 20-дан 30 жашка чейинки балдарыбыз болду. Ошолордун 28-и бойдок балдарыбыз болду. Үйлөнө элек али, үй кура элек балдарыбыз болду. Ошолордун 8-и балабыз. Эми гана үйлөнгөн, эми гана 1 балалуу болгон жаш балдарыбыз болду. То есть биздин каза болгон балдарыбыздын 36-сы жаңы үй бүлө курган, же үй бүлө кура элек балдарыбыз болду. Бул деген кырчындай жаш балдар. Бул деген дагы көптөгөн жашаш үчүн, дагы көптөгөн бул өмүрдү жашоону көрө турган балдарыбыз каза болду. Булар жөндөн жөн каза болгон жок. Силерди, бизди, элибизди, журтубузду коргойм деп каза болду туугандар. Ошондуктан балдарыбыздын эрдиги түбөлүк мамлекетибиздин жүрөгүндө сакталат. Мамлекетибиздин башчысы, Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн башкы кол башчысы, урматтуу президентибиз Садырбожой Жапаровдун Кыргыз мамлекетине, бүгүнкү күндө куралдуу күчтөрүнө көрүлүп аткан камкордугу боюнча өзүңүздөр жакшы маалымсыздар. Бирок ушул жерде айтылбаса качан айтылат? Мен айтып коеюн. Урматтуу президентибиздин түздөн-түз берген тапшырмасынын негизинде куралдуу күчтөргө 2 жылдын ичинде 60 миллиард сомдон ашык акчаны куралдуу күчтөргө жумшадык. Ошол аскерлерибиздин вооружение, боеприпасы, военный техника, жана башка обмундирование, тамак-аш, кийим-кече, үй жайына жумшадык. Ушулардын бардыгы ушуга чейин жасалбай, каралбай келсе, мындан ары мамлекет аскер кызматкерлерине мекенди коргогон балдарыбызга толук бойдо шарт түзүп берүүгө бардык күч аракетин жумшап атат. Урматтуу туугандар, балдарыбыз, курман болгон балдарыбыз көпчүлүгү ошол мекен чегинен кайтпастан кээ бир командирлерден мен сурап чыктык. Азыр жакында баштап бизде китеп чыгарабыз атайы. Ар бир баланын кайсыл акыбалда, кандай акыбалда курман болгондугу боюнча биз ар бир бала боюнча өзүнчө очерк даярдайбыз. Жана ошол балдардын көпчүлүгүнү командирлер айтып атышат, кайт десек кайтпай койду деген балдар болуп атат арасында. Кайтып тур артка десек, жок, мен таштабайм мекен чегини. Мен ушул жерде курман боломун деп өздөрүнүн курмандыкка чалып, бирок артка бир кадам таштабастан курман болгондугун айтып отурушат. Урматтуу ватандаштар, сиздер ыйлабаңыздар. Сиздер кайратты жыйнаңыздар. Балдарыңар жөндөн жөн. Сиздер туулуп өстүргөн балдарыңар, тарбия берген балдарыңар жөндөн жөн каза болгон жок. Мекенди коргоп, эли журттун, мамлекеттин топурагы деп каза болушту. Дагы бир жолу белгилеп айтамын. Балдарыбыздын бардыгы өз үйүбүздө, өзүбүздүн территориябызда каза болушту. Биз башка элдин, башка журттун территориясына өткөн жокпуз. Бирөөнүн үйүнө кирип барган жокпуз. Биз өзүбүздүн чегибизди коргойбуз деп кирип келген душмандарды талкалап каза болушту. Биздин бир дагы балабыз башка территорияга өтүп каза болгон жок. Бирок бизде каза болгон душмандарды мен приказ бердим, бирөөнү калтырбай алып чыгып кетсиндер.
Bir dagı düşman bizi territoriyamızda ölügü dağı kalmasın dedim. Biroq bizi territoriyamızda köptögen düşmanların ölügü boldu. Ben açık aytayın. Uşu baldarımыздın evliginin negizinde. Alardan barını bir seke kayralar çıkardı. Bizge alardan eçken ölü gereği yoktu. Mına uşul 49 balamыздın kılgan evliginin negizinde mamleketimizin жаңы tarihinde bolup görmegöndöy çoğun soğuşluk kagılışığı olup biz bir dagı metre jerimizi biröge berdirmey saktap kaldık. Korgap kaldık. Mına balдар demgegi. Mına baldardın ömürü tekke ketpegендigi tuğganda. Kuday saktasın, Kuday toğula kıldım. Egerde ошол маалда bizim baldarımız kaza olup, anan biz dagı bir territoriyabız aldırıp koygonda, mına ошондо çoğuşumuz bolmokпуз. Baldarımыздın ömürü tekke ketpegendiginin belgisi uşul. Hurmatly vatandaşlar, sizlerin aldığınızda, bir tuğanların aldığında, men ошол маалda балдардын жанында, ошol апаатта, кагылышууда чогуу болгон жетекчи катары, командири катары алдыңарда башымды ийип таазим этем. Hurmatly vatandaşlar,